Саламатсыздар бардыктуу теле көрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда Пирамида телеканалынын Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү старт алды. Бардыгыңыздарга мыкты маанай тартуулаган бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү бүгүнкү коногу кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, жакшы бир талант келип отурат. Ага чейин биз сиздерге биздин бүгүнкү демөөрчүлөр тууралуу айта кетели. Балгаймак сонун токочтору сиздер үчүн сунушталып аткандар. Ал эми бул балгаймакты утуп алууну каалаган биздин теле көрүүчүлөр үчүн 59-20-55 номерине өзгөчө суроолорду калтырсаңыздар, биз сиздерди дал ушул балгаймак менен сыйлайбыз. Андан сырткары Назира Жетигенова эжекебиздин концертине 2 кишилик чакыруу кагаз жана ошондой эле Эмил Балтагуловдун концертине дагы 2 кишилик чакыруу кагазды ыйгарабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин көрсөтүүгө мыкты актриса, ырчы, көп кырдуу талант Асема Токтобекованын Сүйүү күчү аттуу жаңы көркөм тасмасына чакыруу кагазын ыйгарабыз. Бардыгыңыздарга бул фильмдер жагат деген ниеттебиз. Андыктан бардыгыңыздарды дал ушул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн калтырбай көрүүгө чакырабыз. Жана биздин жаш ырчылардын арасында өзүнүн өнү менен, адамдык сапаты менен кыргыз элине жаңыдан гана кадам таштап, кыргыз эстрадасы чөйрөсүнө өзүнүн ыры менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин дагы бир белегибиз бул Мурат Данияровдун календары. 2018-жылдын жаш ырчылар арасында өзүнүн популярдуулугун кармап келаткан жаңы талант. Талантты тапса болбойт, бакса болот деген кыргызда жакшы сөз бар. Дал ушул таланттын концерти чоң ала жергесинде өтүп аткан учур. Демек бардыгыңыздарга мыкты позитивдүү маанай тартуулаган Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү алдыда сиздер үчүн Назилирдайт жакшы чыгарма болсун. Баратат туфли деген. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушул биздин Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу ким деп ойлонуп аткан болсоңуздар, бүгүнкү күндө жаштар арасында өзүнүн популярдуулугун жоготпой кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, бүгүнкү күндө жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы, өзгөчө адамдык сапаты дагы бийик. Анан калса дал ушул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн сыйлуу коногуна айланат деген ниеттебиз. Анткени бул талант дал ушул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн коногунун келип жүргөн, тактап айтканыбызда, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл эмгек сиңирген артисттери деген биздин мыкты инсандарыбыздын отурган төргө отурган бул жаш таланттардын арасында өзүнүн өнү менен өзгөчөлөнгөн биздин жылдыздуу ырчы жигитибиз Данияр Эрматов. Кутмандуу кечиңиз менен, Данияр. Кутман кеч, саламатсыздарбы кыргыз элим. Ушундай жакшы эфирде ушул Жылдыздуу кечте мындай берекелүү белектердин маңдайында жалпы кыргыз эли менен амандашып атканыма аябай кубанычтамын. Ушундай жакшы эфирлерден, жакшы күндөрдөн кезигип жүрөр эле. Алгач эле Данияр, бүгүнкү күндөгү сенин кайсы бир деңгээлде чыгармачыл чөйрөдө өзүңдүн өнөрүңдү, өнөр дүйнөсүнө аралашып, бирок ошол өнөр дүйнөсүндө кайсы бир деңгээлде өзүңдүн популярдуулугуңду жоготпой келатканыңдын сыры эмнеде деген суроону узаткым келди да. Не кылайын эми ушундай жаралып калсам деп. Албетте, тамаша. Баягы бүт жумуштун эле мындай майын чыгара аткарсаң, баягы бир жумушка өткөндөн кийин ошол аягына чейин чыгара билсең, анан ошондо гана ийгиликтер болот го деп ойлойм. Мисалы үчүн бир даракты деле өстүрүп атканда, бир мөмө жемишти аягына чейин карап өстүрүп, ошонун жанынан малга жегизбей сууларын берип өстүрсөң, анан ошол дарак мөмөлөйт да, мөмө жемиш. Бул чыгармачылык деле ошол сыяктуу да. Баягы жаңырлар чыгарып, жана ошондой эле баягы элдин кызматында дайым болуп, баягы чыгармачылыкты хобби эмес, мындай кесип катары алып кеткенде гана бул ийгиликтер болот го деп ойлойм. Азыр болсо Кудайга шүгүр, эми сиз айткандай өзүбүзгө Кудайга шүгүр, кыскасы жакшы талпынып келе жатабыз, бирок мен аябай мындаймын деп өзүм актай албайм, бирок аны эл таразы элсинчи, анан дагы Кудай буйруса дагы алдыга умтула беребиз деген үмүттөр бар. Сиз кимди карап түздөнүп, кимди карап ошол адамдай болсом деп ниет кылат элеңиз жаш мезгилиңизде? Баягы мен ата-энем тарбиясына аябай ыраазычылык билдирем. Себеби сиз айткандай баягы
бирөөлөр адамгерчиликтүү ушундай ыймандуу бала, адам менен сүйлөшкөн жакшы деп бирөөлөр ушинтип сиз мактагандай мактап калса, мен сразу эле ата энеми эстейм да. Ата энем мага рахмат ушундай тарбия бергениңиздерге деп. Ошол сыяктуу эле мен ата энеми угуп чоңойдум. Ата энеме ата энеңиз рахмат. көбүнчө айтканда куш канчалык бийик учкан менен жерден женжейт, балам бийик көтөрүлгөн сайын сен элге кичип эйил мүнөзүң менен жагасың деп, кээ бирөөлөр бар, мисалы үчүн кичине эле бир аз эле жылдызды жана түшсө эле саламга келбей мурдойду көтөрүлүп калат. Бирок биз сизди көргөнүбүзгө канча жыл болду, баягы эле Даниярсыз да. Бул нерсе деген башкаларга дагы стимул болсун деген ниетте айтып атабыз. Ал эми сиздин ата энеңиз тууралуу сурайлычы. Ата энеңиз кайсыл жерде эмгектенет? Кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Балким атаңыз дал ушул маданият тармагында эмгектенгендир. Ата энем атам дагы апам дагы ырга жакын. Атам көбүнчө жакшы ырдайт. Жакын эле Куршап жергесине туулган жериме концерт коюп, баягы Ноорузда бекер концерт коюп, элдин батасын алып келдим өзүмдүн жердештерим. Ошондо дагы атам ошол жерде ырдады. Анан негизи эле чыгармачылык атам дагы жакын. Анан апам ырдайт десем дагы, бирок апам ырдаса жакшы эле ырдайт, бирок мындай көп ырдай бербейт. Тагаларым, тайкелерим жакшы ырдайт да. Тайкелерим жактан дагы, атам жактан дагы талант бар. Эки жактан тең. Анан ошол эки жакты тең тарткам деп ойлойм. Азыр ата энем дем алышта. Ата энем азыр биз турганда биздин сыйыбызды көрүп, азыр чайыңарды ичип, чайыбызды ичип, Кудай буйрса мына бир туугандарым деген ыр жаздым жакында эле. Ошого ата энем дагы келди бул жакта. Карындашым Читадан келди күйөө балам менен. Кыскасы баарыбыз бир туугандар азыр чогулуп, эртең бүрсү күндөрдөн ошол бир туугандарым деген ырга клип тартабыз буюрса. Албетте, ардактуу телегөрүүчүлөр, биздин Данияр Эрматовго эгер сиздер суроо беребиз деп, дал ушул бүгүнкү биздин куттуу студиябыздагы берекелүү белектерге ээ болом деген болсоңуз, анда 0312 59 20 55 номерине байланышка чыксаңыз болот. Эгер сиз Данияр Эрматовго оригиналдуу суроону узаткан болсоңуз, биз сизге дал ушул белектерди четинен сизге тапшырмакчыбыз. Жана ошондой эле 6 май күнү өтүүчү Эмил Балтагуловдун концертине дагы чакыруу кагазтары бар. Андан сырткары Назира Жетигенова эжекебиздикине жана ошондой эле Сүйүү күчү аттуу жаңы тасмага дагы сиздер үчүн жакшы белектерди уюштурганбыз. Ал эми биздин башкы өнөктөшүбүз болгон бүгүнкү күндөгү балгаймак таттуу токоштор сиздер үчүн ойнотулмакчы. Бул токочту жегениңиздерде, ардактуу телекөрүүчүлөр, бир эле кружка же болбосо бир эле кофе менен же чай менен ичсеңиздер, ушунчалык жогорку деңгээлде курсаңызды тойгузат экен. Бул Кыргызстанда өндүрүлүп аттыр. Аябай жакшы деңгээлде жасалган. Муну мен сиздерге 100% кейпилдик менен айта алам. Андыктан бул печеньяны жегенге, токошту жегенге аракет жасаңыздар. Демек, Данияр Эрматовго мыкты суроо берген биздин телегөрүүчүлөр үчүн жакшы белектер бар. Ал эми кулагыңыздарга Күмүш Сырга, урматтуу Чоң Алай жергесинин тургундары, Чоң Алай районунда, тактап айтканда эртең Карамык жергесинде Мурадил Данияровдун концерти, бүрсү күнү, экинчи күнү тактап айтканыбызда, Дарыт коргонубузда Мурадил Данияровдун чоң программадагы концерти болот. Дал ошол концертке дагы келип, маанайыңыздарды жазып кетсеңиздер деген ниеттебиз. Телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кайсыл жерден чалып атасыз, ардактуу телегөрүүчү? Мен Жалалабадтан чалып атам, Жалалабад шаарынан. Балыкчы шаарынан? Жалалабад. Жалалабад, Алло. Да. Жалалабад дедиңизби? Ооба, Жалалабад. Угуп атабыз. Сизди кандай сурооңуз бар Даниярга? Суроом, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Данияр мырза, эң алгачкы биздин келген телегөрүүчүбүз үчүн Кыргызстан сиз үчүн эмне деп суроо узатты. Буга сиздин жообуңуз кандай? Кыргызстан бир нерсени эстеп кеттим. Чыналып батырды. Кандай эмне деген. Кыргызстан албетте бул туулуп өскөн менин, кандай десем, менин мекеним. Мен аябай мекенчилмин, Кыргызстаным деп баягы Инстаграмга сүрөт киргизгенде дагы ушинтип желектерди колдонуп ушинтип турам. Кыргызстанды бир ооз сөз менен айтканда менин бул менин мекеним да. Менин мекеним. Анан
эгерде көп сөздү айтсак аябай Кыргызстан менин жашоом десе болот, Кыргызстан менин жүрөгүм десе болот. Кыргызстан кыскасы аябай жакшы сөздөр көп Кыргызстан жөнүндө. Жалпылап айтканда эле бир сөз менен айтканда бул менин туулуп өскөн мекеним. Кыргызстанга сиз кандай эмгек калтырсам элдин эсинде калам деп ойлойсуз? Мисалы үчүн кээ бирөөлөр ушундай өзүнүн айылына бир аркаларды коюп атат, мектебинин класстарын жасап атат. Биринчи айылдан башталат экен да көп нерсечи. Сиз өзүңүздүн айылыңызга жакында эле концерт берип келдиңиз. Мындайча айтканда акысыз, акысыз өзүңүздүн жергеңизге чоң программадагы концерт берип келдиңиз. Ошол тууралуу сүйлөшсөк. Айылыңызга кылган эмгегиңиз жөнүндө. Ооба, Куршап жергесине баягы биринчи ырчы болуп жана 2011-жылдын аяктарында чыгып баштаганда ушинтип бир телеканалга барып интервью берип калганда Куршаптыкмын десем анан жердештер чалып Куршапка качан концерт коюп келесиң дегенде мен мындай жүрөгүм ушундай толкунданып анан айткам да мен Куршапка бекер концерт берем мен айылдаштарыма депчи. Ошентип айылдаштарыма 21 мартта Нооруз күнү концерт коюп келдим. Мен менен кошо менин чыгармачылыкта досторум да барып колдоп беришти. Ошол айылдагы бир туугандарымы баарын айылдаштарым чогултуп алып бир маанайын көтөрдүк. 3 саат, 3,5 саат концерт болду. Андан кийин жакшы ой пикир, жакшы сын пикирлерди уктум, жакшы баталарын алдым аксакалдардын. Анан сиз айткандай бир эле ошол айыл эмес, жалпы эле кыргыз элине мындай кандай десем, жакшы жумуштарды кылгым келет, жакшы жактары менен. Ошол жок дегенде баягы адам кандай десем, баягы жакшы сапаттарды көрсөткүм келет. Баягы себеби баягы биз ушинтип экрандардан чыгып жүрөбүз, анан жакшы сапаттарды башка бизди угуп жүргөн инилерибизге, карындаштарыбызга да бир аз үлгү болсун деп жакшы ырларды чыгарганга аракет кылабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө биздин дал ошол сыйлуу коногубуз болгон Данияр Эрматовго дагы телекөрүүчүлөрүбүз суроо беребиз деп келип калган учур. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Биз сизди угуп атабыз, ардактуу телекөрүүчү. Сүрдөп кетти окшойт, Алло, биз сизди угуп атабыз, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Саламатсызбы? Ардактуу телекөрүүчү, батыраак сүйлөгөнгө аракет жасаңыз. Данияр мырза, эми бүгүнкү күндөгү сиздин ушул апаңыздан, атаңыздан алган тарбия жөнүндө жакшы нерсени баштап калдыңыз. Сиз келечекте кандай ата болом деп ойлоп атасыз? Жана угарман ойлонуп кеттирмин, саламатсыздарбы деген мыйжа жок болуп кетти. Саламатчылык баягы угулбай калды. Келечекте Кудай буйрса ким билет жаман ата болом деп ойлосун. Баягы ата-энем берген тарбиясы менен мен дагы Кудай буйрса жакшы ата болгонго аракет кылам албетте. Ошондуктан кандай десем, азыр үй бүлөдө мен эле бойдокмун, Кудай буйрса жакшы ата болгонго аракет кылам. Себеби үй бүлөнү биринчи орунга сөзсүз койгонго аракет кылам. Быйыл пландап атасызбы ошондо бойдокчулук менен коштошууга? Азыр бир нерсе деш кыйын болуп атат чындыгында, себеби Кудайдын буйругу экен. Ошон үчүн бир аз күтө турайын. Азыр эми кандай десем, быйыл үйлөнөм же кийинки жыл үйлөнөм деп калкчу болгум келбей атат чындыгында. Бул жакта биздин WhatsApp номерибизге келген суроолорду окуй кетели. Ой, саламатсызбы Данияр байке, сизди аябай Түз эфирден көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жылдыздуу кечке келет деген үмүтүбүз бар эле, бирок Кудайга шүгүр келип болуп турасыз. Биз базар коргондон чалып атабыз, жазып атабыз. Сизди абдан сыйлайбыз жана сиздин ырдаган ырларыңызды ар бирин кубануу менен угабыз дейт. Менин сиңдим өзгөчө сизди абдан жакшы көрөт. Сиздин катышкан концерттерге калбай барганга аракет жасайт. Бүгүнкү күндө Бишкекте журналистика тармагында окуп аткан учур. Эгер мүмкүн болсо ошол карындашым менен бир эстеликке сүрөткө түшүп, анан өзүңүздүн кол тамгаңызды калтырып кетсеңиз абдан сонун болот эле. Балким бүгүн дагы эфирден салам жолдоп коерсуз, ал абдан кубанат эле дейт.
Рахмат, аябай кубанычтамын. Негизи эле баягы жакшы сөз жан эргитет дейт. Баягы ушинтип күйөрмандар жакшы колдоп турса, мындай дагы иштегин келип чыгармачылык менен алектенгин келет да. Рахмат, сиздей күйөрман бар экенин аябай кубанычтамын. Эфир аркылуу сизге чоң салам. Жана айтып кеткендей эле, концерттерден башка жактарга барганда сүрөткө түшсөңүз эч качан каршы эмесмин. Күндө жакшылыктарда жүрөбүз, тойлордо жүрөбүз. Балким Кудай буйруса бир жерден жолугуп калаттырбыз. Ура дейт Данияр Эрматов келиптир. Быйыл үй бүлөдө мен жалгыз гана бойдокмун дейт. Ардактуу телегөрүүчүлөрүбүз, дал ушул Эмиль Балтагуловдун концертине билет утуп алабыз деген болсоңуздар, демек дал ушул биздин студиябыздын коногу болгон Данияр Эрматовго мыкты оригиналдуу суроо берген телегөрүүчүлөрүбүз үчүн гана дал ушундай белектерди ыйгарабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү балгаймак сонун токочторун сиздерге сунуштамакчыбыз. Андыктан бардыгыңыздар аракет жасап, дал ушул балгаймакты дагы утуп алганга аракет жасаңыздар. Ал эми Назира Жетигенова эжекебиздин концертине дагы 2 кишилик чакыруу кагазы бар. 24-апрель күнү филармонияда өтүүчү бул концертке сиздер келип көңүл ачып кетесиздер деген ниеттебиз. Демек бардыгыңыздар бул белектерди утуп алуу үчүн болгону телефон чалып, жакшы оригиналдуу гана суроолорду узатсаңыздар болот. Телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Жалал Абад шаары, Базар Коргон району. Базар Коргон районунан чалып атасыз. Угуп атабыз сизди. Данияр мырзага бир өтүнүчүм бар биринчиден. Кызым Жазелдин тууган күнү, ошого жылуу сөздөрүн айтып, каалоо тилектерин айтып куттуктап койсо дейм. Экинчиден суроом Даниярга 30 жылдан кийин өзүңүздү сахнада көрөсүзбү же бизнес тармагында көрөсүзбү? Чоң рахмат ардактуу телегөрүүчү. 30 жылда. Ооба, биринчи Жазел кызыңызды Базар Коргондук Жазел кичинекей кызыңызды чын жүрөктөн кандай десем, жакшы тилектерди каалайм. Өмүр узун болсун, сизге күйгөн, сизди сыйлаган айымдардан болсун. 30 жылдан кийин Кудай буйруса, Кудайым жаш берсе, Кудай буйруса, ошол сиз айткандай бизнес жактан дагы, анан ырчылык жактан деле элестетем. Мен өзүм баягы адам өзүн ар жактан элестеткиси келет, анан кийин Кудайдын буйругун көрөбүз эми. Анан баягы бизнес, чыгармачылык эмес, биринчиден ошол жакшы бир үй бүлөнүн атасы болгум келет. Ошо 30 жылдан кийин. Анан калган акырындан боло берет демекчимин. Албетте телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло. Узап кетиптир биздин телегөрүүчүбүз. Данияр, бул бүгүнкү күндөгү ушул жаңы чыгармалардын үстүндө бат-баттан иштеп атасыз. Анан бул чыгармалар көбүнчө кимге таандык? Же өзүңүз отуруп алып, же идеяңызды айтасыз, анан ошонун чыгып аткан эмеби же даярдыгы көчүрүп атасыз бүгүнкү күндө? Жакшы суроо. Баягы ырлардын кээ биркилерин өзүм жазам, кээ биркилерин сөзүн дагы обонун да өзүм чыгарам, кээ биркилерин акындар менен иштешем. Мыкты аранжировщик, композиторлор менен да иштешем. Себеби өзүң чыгара берсең ырларың бири-бирине окшошуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бири-бирин башкача ырлар болуш үчүн мындай арги менен иштешем да. Азыр болсо бир туугандарым деген ыр жаздым, бирок баягы сөз обону өзүмө таандык. Себеби бир туугандарыңа чын жүрөктөн жаралат экен да. Баягы сүйүү темасында ырларды кээ бирки акындар жазып берет. Ошол сыяктуу эле. Анан мындай аранжировщикке барганда деле ушул бир идеяларды айтып, жанында олтуруп, ошондой кандай десем, ошондой баарыбыз биргеликте иштейбиз да. Мен баарын өзүм кыйрап атам, өзүм кылып атам дегенден алысмын. Баягы мен менен кошо бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы, 3 баш андан жакшы, 4 баш андан жакшы деп коелу. Ооба. Ошол сыяктуу эле баягы жардам берип аткандар аябай көп. Баарыбыз биргеликте ошентип иштешебиз. Дагы деле болсо биздин Данияр мырзабызга суроо беребиз деп келип калган телегөрүүчүбүз бар экен. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло, кутмандуу кечиңер менен. Рахмат, ардактуу телегөрүүчү. Кайсыл жерден чалып атасыз? Кемин районунан. Кемин. Кеминден чалып атасыз,
Кеминден чалып атам. Данияр балама каалоо айтам. Аха. Аябай жакшы көрөбүз. Рахмат эже. Кыргызды таанытып, аман эсен жаркырап жайнап жүрө кой. Садага талантың өркүндөй берсин. Жакшырдайт. Канча жаштасыз апа? Мен 60. Ардактуу телекөрүүчү, биз сизди куттуктайлы. Сизге бул жердеги биздин Назира Жетигенова эжекебиздин 24 апрелде өтүүчү филармониядагы концертине чакыруу кагазын берелик. Алыскы жерге, алыскы аймактан бизге байланышка чыгып, жана ошондой эле Мурадил Данияровдун атайын 2018 жылкы календарларын сиздерге гүлдесте катары белек кылалы. Сиз биз менен режиссерго телефон номериңизди таштап кеттиңиз. Сиз атайын энелик мээримиңизди төгүп, биздин жаш талантка тамырына суу куйганыңыз үчүн абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени бул бала дал ошондой жакшы сөздөргө татыктуу балдардын бири десек болот, Данияр, ар бирибиздин эле апаларыбыз жүрөгүбүздө жашайт болуш керек. Сиз апаңыз үчүн эмнени жасадыңыз, эмне белек бердиңиз? Апа деген сиз үчүн эмне? Биринчиден эжекебизге ыраазычылык билдирип кетейин. Чынында сиз айткандай эле мен дагы бир белекти кармап туруп эле бере салайын дегем, сиздин уруксатыңыз жок эле. Рахмат эжеке, өмүрүңүз дагы узун болсун апа. Бар болуңуз. Сиз дагы уулдарыңыздын, кыздарыңыздын кызматын көрүп жүрө бериңиз. Ушинтип кечинде баягы эринбестен мага чалып жакшы каалоо тилегиңизди айтканыңыз үчүн аябай ыраазымын чындыгында. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун демекчимин. Анан бул апа деген аябай ыйык. Мен апам айтам, балам бошсуңбу деп чалып калат. Апа, сиз чалганда жада калса баягы намаз окуп атканда дагы алганга болот экен да. Апанын орду ошончолук бийик экен. Ошондуктан баягы чалганда эмес, апаң келип туруп намаз окуп атканда 3 жолу 4 жолу чакырса, намаз токтотконго дагы бул шариятта бар экен ошол нерсечи. Ападан башка эч нерсе токтой албайт экен. Ушул сөзүм менен эле эмнени айтар элем, бул апа деген өтө ыйык. Апаларды сыйлайлы. Жалпы эле апа, ата энени ыраазы кылсак, анан биз дагы кийин балдарыбыздан ошондой көрөбүз. Албетте телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсыздарбы? Мен балыкчыдан чалып атам, Салкын эжеңермен. Токтоп эже, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатчылык алтындарым. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы Жылдыздуу кештин алып баруучусу Лутфула Бузурманкулов жана жалпы жааматы сиздерге салам, ишиңиздерге албан ийгилик каалайм. Бүгүнкү күндүн ушу жаштын жашынакай жадыраган кечинде конокто кыргыз калкын көптөн үмүттөндүргөн сынына сыпаты, оюна бою ташкындаган таланттуу уулубуз конокко келиптир. Сизге Ерматов, биз сыймыктанабыз. Рахмат. Өсө бер, көп ийгиликтерди багындыр, бактылуу бол. Анан дагы алдыңа койгон дагы кандай чоң пландарың бар? Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчү. Сонун эжеке, бар болуңуз, сиз дагы аябай салмактуу, жакшы таасирлүү сөздөрдү айтты. Сиз дагы бар болуңуз. Кудай буйруса, балыкчыга барганда да концерт койгондо келиңиз, ошол жактан жолугалы. Алдыга койгон пландар, максаттар Кудай буйруса аябай көп. Баягы ырчы болгондон кийин ошол ырчылыкка татыктуу болуш үчүн ар кандай темада ырларды жазганга аракет кылам. Мисалы үчүн сүйүү темасында мекен тууралуу, ата-эне, баягы тарбиялык мааниси бар ырларды да жазганга аракет кылам. Кудай буйруса, мына бир туугандарым деген ыр чыгат. Мен өзүм бир туугандарымды арнайм албетте. Анан жалпы менин күйөрмандарым жалпы кыргызстандык баягы ар бир үй бүлө өзүнүн бир туугандары үчүн уга тургандай темада жазылдыр. Кудай буйруса, ошондой ар кандай темада ырларды жазганга аракет кылам. Анан дагы пландар көп, үйлөнүш керек болуп атат. Баягы күндө тойлордо өзүбүз кызмат кылып жүрөбүз. Азыр эле тойдон келип бул жака келип калдым. Баягы күндө 2 жаштын тойлорун көрөм. Баягы тойдо ошол жерде мен болом деп ырдап жүрөм. Мен ырдап жүрүп аябай мындай суктанып, Кудай буйруса менде да мага да ушундай насип кылса экен дейм, Кудайым.
Албетте, жаштын тилегин берет дейт. Ооба, Жакшы Кудай буйруса, тилектин пландар. жарыңырыз. Демек, сиздин дагы тоюңузда биз дагы кызмат кылып, Даниярды кушпоңбек болсун деп турган убакыт келет деген ниетте эле. Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз, ардактуу телекөрүүчү? Бишкек шаарынан чалып атам. Аты жөнүңүздү айта кетиңиз. Аты жөнүм Гүлдана Абдурахманова. Гүлдана Абдурахманова. Мен Данияр байке билет эле. Мен суроом бар эле. Данияр байке сизге бул жашоого жаралган ар бир адамдын эле Аллах кээде барчылык менен, кээде тарчылык менен сынайт эмеспи? Жана ошондой эле буга чейин сиздин башыңыздан кандай кыйынчылыктар, сыноолор болуп өттү эле? Ошолорду кантип жеңдиңиз? Ушулга чейин, ушул күнгө чейин эмнелерге жетиштиңиз? Ошолор жөнүндө айтып өтүп кетсеңиз. Ардактуу телекөрүүчү, сиз бизден алыстабай туруңуз. Сиздин телефон номериңизди бизге калтырып кеттиңиз. Мен сизди ушул оригиналдуу сурооңуз үчүн биздин бүгүнкү жеңүүчү катары табып, Балкаймак аттуу биздин мындай белегибизди сизге берели. Андан сырткары Мурадил Данияровдун 2018-жылдыкы жапжаңы календарын сиздерге берели. Бүгүнкү күндөгү жаштар арасында популярдуулугун күчөтүп келаткан жаш талант. Демек, талант тапса болбойт, бакса болот деген кыргызда жакшы сөз бар. Дал ушундай таланттын белегин сиздерге ыйгармакчыбыз. Андыктан бизден алыстабай, дал ушул биздин телекөрүүчүбүз, азыркы байланышкан телекөрүүчүбүз биздин режиссерго өзүңүздүн номериңизди таштап кеттиңиз. Кайра эле телекөрүүчүбүз келип калыптыр, Данияр, кабыл алып коелуга. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен? Саламатсызбы, кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Бишкектен чалып аттым белем. Кайсыл жерден? Бишкектен чалып аттым белем. Аты жөнүңүз ким? Атым Бейшөгүл, көчөгүнү неберемдин Алипе майрамы болду эле. Ошону неберем Камиланы Алипе майрамы менен куттуктап коюшун суранам. Даниярды аябай жакшы көрөт. Биринчи класс окуган небере кызым Камила. Башка сурооңуз жокпу, ардактуу телекөрүүчү? Чоң рахмат. Небереңизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Небереңиз сизге кызмат кылган, сизди баккан, сизди урматтаган, сыйлаган инсандардан болсун. Ошол жүрөгүндө ыйман болсун. Ошо жүрөгүндө ыйман болсо эле баары болот демекчимин. Мени жакшы көрсө дагы жакшырлардан чыгарып, ар дайым ошого татыктуу болгонго аракет кылам. Ал эми ага чейинки суроо болсо, баягы сын эмне болду жашоодо? Жашоодо ушундай тоскоолдуктар болду, анан кандай чыккан акыбалдар болду деген суроо. Ооба, бул жашоодо баягында ар кандай бирөөгө берип, бирөөдөн алып сынайт деп атпайбы? Эң туура баягы ошон үчүн барга көппөй, жокко чөкпөй баягындай бирдей болуп жүрө берсең, Кудай буйруса баягы сабырдуулук, ар бир адамдын мындай сабырдуулугу болсо, Кудайым бере берет го деп ойлойм. Мисалы үчүн сиз айткандай бирөөгө аябай байлыкты берип туруп сынайт. Эмне бул көйүп кетпеди бекен, көйүп кетпейт бекен, аябай боюн көтөрүп эч кимге салам айтпай калса, ошондой адамдар бар. Мисалы үчүн кээ биркилерден аябай байлыкты алып туруп сынайт. Бул байлык, бийлик бул дүйнөдө кала турган нерсе, ошондуктан эң негизгиси баягы ыймандуу болуш керек деп ойлойм, албетте. Азыр мындай өзүңүздөй, сиздей болгон жакшы күйөрмандарды тапты, мисалы үчүн. Бул ырчылык менен жакшы адамдарга көп жолуктурдум. Ошондой сыяктуу эле мындай Кудайга шүгүр жакшы болду. Албетте, Данияр, эми бүгүнкү дал ушул сиздин келгениңизде биздин телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп чалуулар жана ошондой эле бул жакта SMS жөнөтүүлөр абдан көп болуп аткан үчүн мен кайталай кетейин, биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн назары сынып калбасын. Саламатсызбы, Данияр байке дейт. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Алыскы Кытай жергесине жакын чек арада Эркеш тамда жашайбыз дейт. Биз жака деле келип кетсеңиз болот дейт. Биз деле сизди жакшы көмүр тутуп, мыкты ырыңызды угуп, кээде тойлордо бийлеген күндөрүбүз болот. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес деген чыгармаңыздагы жаңы өмүр бергениңиз бизге жакты дейт. Жана эгер бойдокчулук менен коштошсоңуз, тоюңузга Мургап тараптан дагы анан бизди дагы чакырсаңыз болобу деген суроолорун узатыптыр. Ооба, Кудай буйруса, баягы кытайлык кыргыз бир туугандар экен,
Сиз айткан жерге биз барганбыз. Ал жака Кытайда концерт коюп келгенбиз, Кытайдын 4-5 шаарына. Кудай буйруса дагы чакырсаңыздар дагы барабыз. Эркештамга барганбыз. Эркештамда баягы кыргыздар көп жашайт экен ал жакта. Баягы Кытайга карайт да ал жакчы. Анан өздөрүнүн бир парктары бар экен. Барып кытайлык кыргыз бир туугандарга концертти коюп келгенбиз. Мен 2 жолу бардым Кытайга. Кудай буйруса дагы көп барабыз. Анан албетте сиздер келем десеңиздер тойго кантип чакырбайм. Кудай буйруса чакырам. Дагы деле болсо биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн келген билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? Мен Казакстанга жакын жерде турам дейт. Бирок бизде абдан көп казак каналдары, бирок мен жылдырып баратып сиздерди көрүп калдым. Пирамида каналынын ишине ийгиликтерди каалайлык. Анан бүгүнкү коногубуз Данияр Эрматовго суроо берейин дегеним, Ысык көл сиз үчүн кандай сезилет? Ысык көлгө көбүнчө башка мамлекеттегилерге мактангыдай эмне деп айта аласыз Ысык көлдү дейт. Башка мамлекеттегилер бир жери менен мактанса, сиз Ысык көл менен мактана аласызбы деген мааниде суроо узатыптыр. Ооба, Ысык көл менен мактана алам. Мисалы үчүн ошол биз дагы баягы мекендештердин чакыруусу менен көптөгөн мамлекеттерге барып жүрөбүз. Мисалы үчүн жакында эле баягы Кореяга барып келдик. Кореяга барганда ал жакта баягы деңиз бар экен. Океан да эми. Ал жакта бир сууга түшсөң ушундай, биз баягы Ысык көлдү бир аз туздуу деп коебуз го. Ал аябай туздуу экен. Чындыгында мындай түшкөнгө болбойт да. Анан мен ошол башка жактарга, мисалы үчүн Түркияныкына бардык. Мисалы үчүн Кыргызстандыкы аябай, Ысык көлүбүз аябай таза экен. Абасы дагы аябай таза. Анан деги эле бир эле көл эмес, жалпы эле Кыргызстанда баягы 4 мезгил өзүнүн айы менен болот экен да. Чындыгындачы. Мисалы үчүн Россиянын көп жерлеринде баягы жай болбой эле жаздан кийин эле кайра кыш болуп калат экен да, күз болуп калат. Ошондой сыяктуу эле бизде 4 мезгил бар экен, ошо менен сыймыктанышыбыз керек деп ойлойм. Деги эле Кыргызстандын жалпы баягы Ысык көлүбүз менен, Жалал Абад жаңгагы менен дегенде, Ош Сулайман тоосу менен, Баткенибиз, Өрүгү менен, Нарын тоолору менен, кыскасы бүт Талас болсо албетте, Манас атабыз менен, кыскасы ошондой сыймыктанар жерлерибиз аябай көп. Чүйүбүз, Сары Өзөнү менен, Өзгөнүбүз Мунарасы менен, Пуловсу менен деген. Өзгөн анан Куршап деп. Куршаптар менен деп коесуз. Деги эле мындай патриот бололу, себеби Кыргызстан аябай кичинекей. Ооба. Мен ошондон аябай кыргызстандыктарды бүт баарын аябай жакшы көрөм. Анан баягы кыргызым сулуу кыздары дегенде дагы ошол 7 областтын кошком да. Кээ бир ырчылар сиздин атыңызды атап ырдаган ырларыңызды дагы кайталамай варианттар болуп калды деп жазып атышкан эле. Буга кандай карайсыз? Бир телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелук, андан кийин суроолорду узаталы. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Үнүңүздү өктөмбөк чыгарыңыз. Мен Нарын шаарынан, Эки Нарын деген айылынан Теңизтоодон чалып атам. Нарын шаарынан, Нарын шаарынан Эки Нарын деген айылынан Теңизтоодон чалып атам. Теңиртоо. Данияр, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бир чети уулум болуп калыптыр, бир чети иним десем болот экен. Мен өзүм 45 жаштамын, атым Гүлжан, Алемова Гүлжан. Мен да ошо чыгармачылыкка абдан кызыгам, өзүм да ырдайм десем болот. Канжырага да батып өзүм эле. Анан азыр көрүп аябай кубаныч менен чалып атам. Мен чыгармачылыгы ийгилик каалайм. Эми бири жана айтып отурдуң, эми школада үйлөнөм деп. Үйлөнсөң бактылуу болгой. Анан суроом, биринчи орунга чыгармачылыкты коет белең, же ушул үй бүлөнү коет белең? Биринчи орунга үй бүлөнү же чыгармачылыкты дейт. Ошол ойлогон ой максатыңа жетип, ушул жерин баскан адамдардын баары үчүн тилеге кабыл болуп, суу көз окуусун ашык болгой. Рахмат. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Балам десеңиз андан да жакшы, мындай жакын мени балам деп баягы тойдон ушинтип апалар жолуп сени өз баламдай эле жакшы көрөм дегенде мындай аябай жүрөккө жагымдуу болот да, ошондуктан балаңыз болот экенмин. Баягы каалоо тилектериңизге чоң рахмат, сиз дагы бар болуңуз. Баягы Нарын шаарына да гастролдо барайын дедим эле, мына быйыл баягы заказдардан бошобой калдым. Кудай буйруса барам. Анан үй бүлө менен албетте үй бүлөнү тандамакмын, себеби баягы үй бүлө деген баары бир үй бүлө болот.
Ошондуктан баягындай андай кездер болбой эле койсун, бирок баягы эгерде баягы келинчеги мисалы үчүн ушундай кызганчак болуп, үй бүлөнү же чыгармачылык танда дей турган болсо, анда мени чындап түшүнсө, мени сыйласа антпейт деп ойлойм албетте. Анан эгерде баягындай сиз айткан кырдаал болуп калса, албетте үй бүлөнү тандамакмын. Албетте, бул деген биздин жөн гана сөзүбүз эле болсун, анткени ниетке жараша болот экен, Данияр. Ошондуктан ниетти туура коелук дагы. Туура. Дагы биздин теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Алло. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кулагыңыздарга күмүш сырга. Биздин жаш талант Муралил Данияров эртең Чоң Алай жергесинде чоң программадагы концерти менен сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, өзүнүн хит ырларын аткарып жаткан учур. Дал ошол жаш талантты колдоп келип аткан элибизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Тактап айтсак, экинчи күнү Дарот Коргон жергесинде, биринчи күнү Карамык айылында болот. Чоң Алай жергеси мыкты талантты колдоп, бүгүнкү күндө жакшы маанайын көтөрүп аткан учур экен. Ыраазычылык билдирели. Дагы ушул жаш таланттардын арасынан сурулуп келе жаткан дагы бир таланттуу ырчы жигитибиз бар. Сиздердин назарыңыздарда Тынчтык Бердигулов ырдасын. Жакшы чыгарма сиздер үчүн болсун. Кызгалдак. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздардын үйүңүздөргө салам жолдоп аткан бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Данияр Эрматов. Данияр мырза, эфир кандай болуп атат? Сиздин маанайыңыз кандай? Эмнегедир талантыңыз дагы ачылып бараткандагыдай сезилип баратат? Маанай жакшы. Баягы жакшы жазуу тилектерди угуп, жакшы каалоо тилектерди угуп, жакшы эл менен, кыргыз эли менен ушундай жакшы сын пикирлерди угутам. Албетте, сиздердин эфириңиздер да сонун экен, белектер аябай көп экен. Албетте. Данияр, эми сизге бул жактан дагы деле болсо WhatsApp номерибизден келген номер СМСтерди окутуп баштайлы. Саламатсызбы, Данияр байке дейт. Сиздин чыгармачылыгыңызды абдан баалаймын дейт. Акыркы убакыттарда сиз үйлөнүү тууралуу чыгармаларды көп ырдап калдыңыз. Апамдын болчу келини, андан сырткары кечир мени жана көбүнчө эле кайгылуу ырларга да басым жасап аткансыз. Анан жаңы чыгарган Ош Бишкек жолунда аттуу ырыңызга клип тартсаңыз болбойбу дейт. Андан сырткары дагы бир теле көрүүчүбүз жазыптыр. Саламатсыздарбы? Биз Тажикстан жергесинин Мургап районунан жазып атабыз. Жана ошондой эле Данияр байкеге ысык салам. Мургаптыктарга чоң салам деп койсунчу. Биз Тажикстандык кыргыздарданбыз. Ура, Данияр Эрматов келиптир деп сиздин сүрөтүңүздү тартып кошо жөнөтүп коюптур. Чоң салам. Жалпы Тажикстандан көрүп аткан биздин мекендештер, Кудай буйрса сиздерге да барабыз. Дүйшөмбүгө чакыргандар да көп болгон. Ташкентке да чакыргандар бар. Кыргыз мекендештер аябай көп экен да чындыгында. Жакында эле мына Россияга гастроль менен кетип атабыз буюрса. Чита, Сахалин, Якутияга чейин Кудай буюрса 29-унан баштап. Анан баягы мекендештер каяктан көп чакырып, биздин уюштуруучуларга, биздин организатор мен жардамчы кызым Бурул бар, ошого байланышса, каяка чакырса ошол жака барып эле жүрөм. Кудай буйрса дагы Калтырбай эле. Калтырбай эле барам. Анан баягы ар кандай темада ырдаганга аракет кылам, ага чейинки суроо. Телефон чалып бар экен, Данияр, кечириңиз. Уюлдук телефон менен байланышып атыптыр. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен? Алло. Саламатсызбы, кайсы жерден чалып атасыз? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сизди түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сизди угуп атабыз, ардактуу теле көрүүчү. Алло. Саламатсыздарбы? Үнүңүздү өктөмрөөк чыгарып, каттуураак сүйлөгөнгө аракет жасаңыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Ардактуу теле көрүүчү, сиз биздики болбой атат. Саламатсыздарбы деп 18-чи жолу айтып атасыз. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Люсила, сенин да иштериң кандай? Мени бүгүн ушу Данияр Эрматовго чыгармачылык ийгилик, ушундай таланты ташкындай берсин.
Алдыда келечеги кең болсун, ден соолукта болсун, үй бүлөсү менен, семьясы менен, ата энеси менен. Ошондой эле бүгүнкү Жылдыздуу кеч абдан жакшы болуп атат. Жылдыздуу кечтен алып барышты Люцилла балага дагы рахмат. Ушундай дайыма залкар, ушундай таланттарды дайыма ушундай Жылдыздуу кечке алып келип биз менен маектешип отурганыңызга мен сиздерге ыраазымын. Рахмат. Мени Люцилла тааныды болуш керек. Мен такай ушул Жылдыздуу кечке дайыма катышып көрүп турам. Люцилла сага да рахмат. Ишиң ийгиликтүү болсун. Данияр Эрматовдун асарысында бир клип болсо берип койсоңуздар. Мен Салкын эжең Люцилла дайыма катышамго. Саламатсызбы? Биздин ар дайымкы көрөрман эжекебиз экен, Анткени телекөрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүк бөлүгү ушул биздин Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө улуу муундагы эл сагынган ырчыларды чакырганбыз. Ошон үчүн сизди эскертип телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы айтып өттүк. Сиз дагы ошол улуу муундардын катарын толуктай турган инсансыз. Ошон үчүн Кудай буйруса. көрктүү студиябыздын коногу катары ушуну чакырып отурган учурубуз. Данияр мырза, эми бул биздин WhatsApp номерибизге келген номерлерге, SMS-терге бир сыйра жооп бере кетели. Антпесе бул жакта 4000ден ашып кетиптир. Эжекебизге да чоң рахмат. Эже, бар болуңуз. Данияр мырза дейт, саламатсызбы дейт. Сиз менен абдан сыймыктанабыз. Сиздин өзгөчө күлүп жүргөнүңүз жарашат. Эч эле кайгырбай күлүп жүрө бериңизчи. Жашоодо да ушундайсызбы деп анан жанагындай жакшынакай смайликтер жөнөтүп коюптур. Баягы бул күлүп койгондо жылмаюу да сүннөт экен. Садака. Баягы сүннөт да, жылмаюу да сүннөт деп коет баягы. Бирөө менен урушуп бир аз мондой неме болуп кетсең да биринчи жылмайып койсоң анан кетет го мындайчы, бири-бирин таанышкандачы. Эмне жылмайып атасың деп кайра урушуп кетпейби? Жок, мындай урушкандын ордуна жылмайып макул кечирип кой деген жакшы экен да булчу. Анан мен негизи эле апам негизи көбүнчө ошондой да. Апам ошондой, анан атам дагы мындай, кыскасы ошолордун эле тарбиясы, биздин бир туугандардын баары эле ушундай. Баягы калп эле жасалма күлсөң деле алында эле билинип калат чындыгында элгечи. Жасалма күлө албайбыз. Биз болушубуз ушул болсо эмне кыл дейсиң де. Данияр, бул жерде деген дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп WhatsApp номерибизге SMS-терди жазды, ошолорду четинен окуп кетели. Данияр байке дейт, ишиңизге ийгилик. Лутфилла байке Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү абдан бизге жагат. Менин апам сиздердин көрсөтүүңүздөрдөн Алтынай Нарбаевага беле тутуп алып, эң сонун эс алып келди. Кечке мактап пирамиданы эле көрүп калдык го чиркин дейт. Жада калса жаныбарлар тууралуу фильмдерди берсеңиздер дагы алмаштырбай көрө беребиз. Анткени пирамида биздин элдин жүрөгүнөн түнөк таптı окшойт дейт. Данияр мырза, сизге дагы бир суроом дейт. Данияр байке, эгер сизди биз өзүбүздүн тоюбузга чакыра турган болсок, кандай гонорар менен келесиз? Эгер мүмкүн болсо ушул номерди Лутфилла байке жеткизип коюңуз дейт. Макулуңуз, аракет кылсайлы. Меники багы азыр Instagram тармагында баары эле болуп калды, Кыргызстан туурабы. Ошо Instagram баракчада бир номер жазылып турат. Ошол жака байланышсаңыздар айтат. Анан бир эле ставканы коюп алып, андан түшсөк болбойт дегенде эле мындай тема жок, андай жок. Баягы адам менен адамсың дейт. Мисалы үчүн баягы жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылсаңыздар, жакшы, ошончолук жакшы болот. Бекер да барыр да. Жок, бекер барган деле күндөр болот да. Чындыгында. Албетте. Анан ар кандай чала бериңиз уялбастан, соодалаша бериңиз. Бирөө чакырып калыптыр, бир кыргыз эстрада ырчысын бирөө тойго чакырып калыптыр, анан келип ырдап бүткөндөн кийин кетип барат байке десе, тиги байке дагы наракта туруп алып минтиптир да. Анан жок дептир тигичи. Акча дептир. Ошол сыяктуу кээде ушундай дагы учурлар болуп калат, Данияр, Ооба, баягы тойго ырдап алыптыр, анан кийин кайра чыгып кетесиң да, башка тойго шашып атасың, анан кийин унутуп каласың. Унутуп каласың, баягы жардамчың жок болуп барып калган учурларда. Айла жок кетип каласың, бирок эми чалып берет. Канчалык адамдар жок баягы. Кидайт этип кетип калганчы бар. Булардын неме подписчиктери көп деп коркуп да бериши мүмкүн. Айтып салса туугандарыбыз көрүп калат да. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай биздин позитивдүү маанайыбызда бүгүн Данияр Эрматов
биздин студиябыздын коногу болгондуктан Даниярдын өзүнүн аткаруусундагы жакшы чыгармага назар салалык. Андан кийин эфирлик саатыбызды алды көздөй улантабыз. Жана ошондой эле бал каймак сиздер үчүн ушундай жакшынакай майлуу токоштор бал менен кошулуп жасалган өзгөчө токошторду сиздерге сунуштайбыз. Демек бардыгыңыздар ушул астындагы жазылып турган номерге байланышып, дал ушул бал каймакты заказ кылыңыздар. Чындыгында өтө сонун экен, сөз жок деп айтсак болот. Ал эми биздин 6 май күнү спорт ордосунда Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Эмиль Балтагуловдун чоң программадагы концерти болот. Дал ошол концертке дагы 2 кишилик чакыруу кагазды ойнотуп аткан учурубуз. Бул концерт сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк табат деген ойдобуз. Анткени чектен чыккан ырлар жаңырбайт, тескерисинче сиздерди тарбиялык маанидеги мыкты чыгармалар коштоп жана театралдаштырылган чоң концерт болмокчу. Ошону менен эле бирге Мурадил Данияровдун концерти Чоң Алай жергесинин Дарот Коргон жана Карамык айылында болмокчу. Эртең бүрсү күнү жакында жаңы көрсөтүүбүз ачылып атат, Данияр. Анан эгер сиз биздин көрсөтүүдөн жеңүүчү болгон болсоңуз, жылдын жыйынтыгында Тайм Пирамида каналынын баалуу белектерине ээ болуп, жана көрөрмандарыңыз менен бир жакшы деңгээлде дагы бир позитивдүү маанайды тартуулайсыз деген ниеттебиз. Бул клип жөнүндө сурагыбыз келип атат. Бул клип кайсыл жерде тартылды, эмнегедир башка мамлекетти чагылдырып атат? Кудай буйруса баягы ийгиликке жетсин деген тилектерим бар. Баягы ар бир ырды жаратып атканда баягы Омин деп туруп баштайсызбы? Ооба да, ар бир ырды жаратып атканда ушул угармандарын тапса экен деп баягы кандай ыр хит болорун билбейбиз да биз. Аны эл өзү чечет. Анан Кудайга шүгүр бул ырдын дагы өзүнүн угармандары бар. Бул Кетчи деген чыгарма клипти Анталиядан тартканбыз. Анталиядан ошол жактагы кыргыз мекендештерди баягы актер актрисаларды ошол жактан өзүбүз суранып аткарттырганбыз да. Баягы көп сын пикирлер айтылат актерлорго. Эми баягы мен ыраазычылык билдирем аларга, ыраазычылык аябай, себеби биздин суранычты четке какпай өздөрүнүн жумуштарын токтотуп ошол биздин клипке катышып бергенде. Клиптерибиз Сыдыков клипмейкер тарткан. Клип ошол башынан аягына чейин сюжети да, ырдаган жери дагы ошол Анталиядан тартылды. Бул клиптин тартылуу идеясы кимдики болду? Сиздикиби же Эмиль Сыдыковдуку болду? Идея Эрнис Сыдыковго көбүрөөк таандык. Баягы сценарий дагы негизи мен баягы ырчыларга дагы башка клиптерге да сценарий жазып берем көбүнчө. Баягы идеялуу күчтүү строй, сизге кайрыш керек турган да. Сөзү мунку обонумунку айтылат да, анан кийин сценарийси эле айтылбай калат экен. Жана эле бүгүн сөз обону, аранжировкасы ал жакта жазылып эле сценарий кечкин. Бүгүн дагы Аваз Акимов сизге бир клип тартып атыптыр, анан Эрнис Сыдыков идеясын мен айтып бергем, анан сөз жазып койгула деп ошону тамашалап аттым эле. Ошол сыяктуу эле көп досторума дагы мындай идеялар өзүңүздүн моралдык колдооңузду да көргөзүп турат турбайсызбы? Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Утмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатчылык. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкектен. Аты жөнүңүз ким? Айсел. Угутабыз сизди. Бүгүн мен алтындай болгон апамдын туулган күнү да, аты Света. Ошо Данияр Эрматов куттуктап койсун демекчимин. Ошо Улан, Нурдин, Жулдуз, Диананын атынан, неберелеринин атынан Асия, Умар, Нурел, Бектурсундун атынан. Атыңыз, апаңыздын аты ким? Света. Света апабызга биз дагы белек берип коелу. Бүгүн туулган күнү болуп аткан болсо. Чоң рахмат. Эмиль Балтагуловдун концерти 6 майда өтөт. Дал ошол Эмиль Балтагуловдун концертине 2 кишилик чакыруу кагазын сиздерге ыйгаралы. 6 май күнү спорт ордосуна келип өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн азыгын толтуруп кетсеңиз болот. Бул каалоо тилектер Данияр Эрматовдон жаасын. Куттуктоо ээсине. Апа, эне деген бул эми жаңы эле биз сөз козгодук элек ошол тууралуу апасына өзгөчө белек тартылып аткан учур. Сиз кандай дейсиз? Эң туура. Азыр мындай экранга мондой телефон алып келип такап турсаңыз мен калат эле айтып коеюн. Анан мен WhatsApp-га жөнөтүп коем. Менден эстелик болуп калсын. Тартасыздар деп элечи. Света эжени, сиздин апаңызды жалпы неберелердин атынан, сиздин атыңыздан Света апа сизди мен дагы туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубаңыз. Баягы бул жактан белек уттуңуз, концертке барып эс алып келиңиз. Дагы 100 жылдыгыңызда да ушинтип куттуктайлы демекчимин.
Туулган күнүңүз менен. Албетте дагы унутуп калыптырбыз. Бул жакта биздин Мурадил Данияров деген мыкты талант, жаш талант биздин инибиздин тактап айтканда календарындагы сизге белек кылып берели. Туулган күнүңүз кут болсун. Бул белектер сиз үчүн болду. Ал эми дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз белек утуп алабыз деген болсоңуздар, бул жакта Назира Жетигенова эжекебиздин концертине билеттер бар. Андан сырткары Сүйүү күчү аттуу Айсема Токтобекованын жаңы эмгеги сиздерге тартууланганы жаткан учур. Ошондуктан бардыгыңыздар утуп калганга аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле бал каймак бизде сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул абдан сонун таттуу токоштор экен. Муну жесеңиздер арманда калбайсыздар. Байланышыңыздар астындагы номерге утуп алыңыздар, чалып. Ал эми Данияр мырзабызга дагы деле болсо биздин суроолорубузду жадыра берелик. Мен көбүнчө биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн келген суроолорду бергенге аракет жасайбыз. Анткени Данияр атайын убактысын коротуп, үмүт кылып күтүп аткан учурлары. Данияр байке дейт, сиз киного да тартылып калдыңыз эле, дагы бир кинолорду тартып жүргөн учурларыңызды көргөнбүз. Эми кино тармагынан өзүңүздү көрсөк болбойбу дейт. Ооба, баягы Кудай буйруса баягы Салам ишкек 1-2-лерди продюсер болгонмун. Ал ийгиликтүү көрөрмандары болуп, өзүн актап, аябай жакшы сын пикирлерди укканбыз. Жылдын мыкты киносу деген дагы наамдарды алганбыз. Анан кийин ал убакта баягы мен өзүм дагы чыгармачылыкты жаңы баштаганмын. Анан баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деп актерлор тартканбыз. Анан азыр сунуштар аябай чындыгында көп кино тарталы деген. Бирок мен азырынча бир аз башка жумуштар менен бошобой жүрөм, ошондуктан кийинчерээк клип тартабыз, кино тартабыз. Азыр клип тартып атасыз, бирок кинону кийинчерээк тартасыз. Кинону кийинчерээк. Азыр клиптерден бошобой жүрөм. Телефон чалып бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарганга аракет кылыңыз, ардактуу телекөрүүчү, сыналгынан бир аз алысыраак туруңуз. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кайсыл жерден чалып атасыз? Кутмандуу кечиңиз менен. Биз сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз. Алло. Сыналгыны алыска туруш керек экен. Негизи азыркы учурда биз санариптке чыккандан кийин, биз алло деп кайрылгандан кийин 8 секундтан кийин телекөрүүчүлөрүбүзгө жетет экен да. Ошондуктан биздин телекөрүүчүбүз бир аз алысыраак туруп алып сүйлөшсөк жакшы болот эле. Саламатсызбы кутмандуу кечиңиз менен? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Аты жөнүңүздү айта кетсеңиз, ардактуу телекөрүүчү. Антасыдан чалып жатам. Угуп атабыз. Алыс катпаш жергесине чоң салам бизден Пирамида каналынан. Сурооңузду кайталай бериңиз, айта бериңиз. Атым Гүлүм. Атым Гүлүм болот. Сурооңуз барбы биздин телекөрүүчү? Апаңызды сиз минтип сүйлөсөңүз, ардактуу телекөрүүчү, эфирдин баардыгын эле убактысын алып койгон калдыңыз. Батыраак сүйлөгөнгө аракет жасаңыз. Сүйлөп тургандан 8 секундда дайын телевизордо көрдүм. Барып алыңыз. Данияр мырза, эми биздин дагы бул жактагы телекөрүүчүлөрүбүздөн келген суроолорду жадыртып коелу. Саламатсызбы кутмандуу кеч, мен Данияр Эрматовду сүйөм дейт. Мен сенин уйку деп кымбат эмес, өмүр мен үчүн да кымбат эмес дейт. Телекөрүүчүбүз бар экен. Телефон, уюлдук телефон менен чалып атыптыр. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Да, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсызбы? Аксоодон чалып атасыз. Үтмеле. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Тез токтоңуңар. Иштериңиз Жакшы. Өзүңүздөр. Сурооңуз болсо бере бериңиз, ардактуу телекөрүүчү. Данияр,
О, Данияр, Kızıl Sekir'den aylanıp keteyik. Kıdraliyalardan çalıp atabız biz. Kızıl En Sekir. soluğun olsun, jakşı jür, hırların jakşı ızayıver. Siz akbasa olup oturasız, biz millet dayak jakşı tanıyız. Aha. Ардактуу теле Hırlarına hırlar koşuluversin, ömürün uzun bolsun balam. Şu sana tünden solu kalayız. Piramida dağı. рахмат ардактуу теле көрүүчү. рахмат апаке, бар болуңуз. Аябай мындай Энергия менен. энергия менен мында адамды дем күч берип сүйлөйт экенсиз. Менин жердешим болот экен, айылдаш болот экенбиз. Жалпы Кыдыралиеваларга менден дагы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгы убакыт учкан куш деп бекеринен айтылбаган чыгар. Биздин студиябызга келип, дал ушул биздин студиябызды көркө бөлөп берген жаш таланттардын арасында суурулуп, өзүнүн өнү менен анан адамдык сапаты менен, бийик сапаты менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан жаш ырчы Данияр Эрматовго ыраазычылык билдирели. Данияр, биздин эфирибизге келип, жакшы маанай тартуулап бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кыска эл үчүн кайрылуу жасап коюңуз. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Кыргыз элиме тынччылык каалайм, токчулук каалайм. Ар бир инсандын жүрөгүнө ыйман каалайм демекчимин. Бар болуңуздар. Сиздерге тунук эфир. Албетте, Данияр, бул сизге Балга аймактан биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү катары бизге колдоп келаткан Балга аймактан барып ооз тийип, үй бүлөңүз менен тең бөлүшүп коюңуз. Тим азыркы учурда бир туугандарыңыз менен чогуу экенсиз. Үй бүлөңүз менен чогуу жеп, анан жакшы экени жөнүндө элге маалымат берип коебуз деген ниеттебиз, Жыттан атат. Аябай сонун экен. Эң негизи Кыргызстандан өндүрүлүп атканы жакты мага. Албетте, ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздардын үйүңүздөргө жылуу маанай тартуулаган бул жылдыздуу кеч көрсөтүүсү болду. Эсиңиздерге сала кетсек, 6 май күнү спорт ордосунда Эмил Балтаевдин концерти, 24 апрелде Назира Жетигенованын концерти, ал эми эртең бүрсү күнү Чоң Алайда Мурадил Данияровдун концерти болот. Көрүшкөнчө жакшы калыңыздар, үйүңүздөрдө музыка жаңырып турсун, ал эми эфир аркылуу салам жолдогон. Бул Лутфила Бусурманкулуу болду. Жакшы калыңыздар, жай туруңуздар, эртеңки иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.